Ош Эркештам каттамына каттаган ойдоочулар бүгүн нааразычылык билдирип чыгышты. Алардын айтымында өкмөт тарабынан атайын алгоритмдин негизинде каттамга жүрүүгө уруксат берилген. Бирок айдоочулар мүмкүнчүлүк жокко эсе деп эсептешет. Анткени уруксат берилгенден тартып эле Кытайдын Абу Сахи компаниясы өздөрүнө караштуу унааларды гана каттатып, кыргыз тараптын айдоочуларынын каттоосуна тоскоолдук жаратууда. Мындан улам аталган компаниянын каттамын азайтып, кыргыз айдоочуларынын талаптары эске алынышы керектигин баса белгилешет. Карантинге чейин деле бул көрүнүш орун алып келгендиктен айдоочулар өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн бир эмес бир нече жолу кайрылышып, бирок тийиштүү жооп ала албай жаткандарына нааразы. Эми гана жумуш башталганда мынтип тоскоолдукка учурап жаткан айдоочулар үй бүлө багууга, кредит төлөөгө каражат таппай кыйналып жаткандарын да жашырышкан жок. Ал эми өкүлчүлүк бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жана тийиштүү маалыматтар берилерин айтты. Bir aydan beri Абу Сахи компания бизге тоскоолдук кылып келет. Ал бизде филиал ачкан өзү болбосо, бул бизге Кыргызстанга кандай эле пайдасы жок. Бул филиалдын ачылганынын себеби булар Кытайдан Өзбекстан Ташкентке жүк ташып турган убагында. Бүгүнкү күндө биз ташып жүргөн жүктөргө уже булар кожоюндук кыла башташты. Баягы монополия кыла башташты булар. Ошонун эмесинен биз бүгүн жумушсуз калып кеттибиз да. Bir günde 20 машинеге уруксат берсе, алгоритм боюнча 20 машиненин 18-и же 17-18-и Абу Сахинин машинеси чыгарат. Биздики 2-3 эле зорго bir күндө 2-3 эле машина чыгарып калабыз да. Ал талапты уктук. Буну азыр жетекчиликке дагы мына Эркештамда жүргөн биринчи орун басарга да айттык. Бүгүн ушул жакка вице-премьер да келди. Ошол маселелерди үйрөнүп чечүүгө жардам беребиз.